Assalamu alaikum ардактуу замандаштар. Кымбаттуу Бишкек шаарынан батир издеген мекендештер. Саламатсыздарбы? Тез кабар каналы бүгүнкү бул чыгарылышта Бишкек шаарындагы Манас проспектисинин жанынан Ботсаттагы жаңы турак жай комплексинен сатыла турган бир бөлмөлүү заманбап батирди көрсөтмөкчү. Мына ушул турак жай комплексинде жайгашкан Ихлас курулуш компаниясы тарабынан курулган туугандар. Мына сол тараптагы проспект Манас проспектиси, Президент көчөсү. Биз азыр бул турак жай комплексине унаа менен жогорудан Горки көчөсү аркылуу ылдый түшүп тетиги жактан келип калдык. Тетиги жерге чейин ылдый түшүп келесиздер дагы сол тарапка бурулуп, мына бул экинчи проходко өтүп, мына ушул эл блогуна киресиздер. Бурчтагы подъезд менен 8-кабатка көтөрүлүп чыгасыздар. 8-кабатка тепкич менен чыгып келип калдым. Азыркы подъездге киргенден кийин тепкичтен чыгып эле оң тарапка бурулдук, коридор менен түз бара жатам. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. 2 лифт болот экен, лифттердин ордулары турат. Азырынча компания лифти кое эле экен, бирок келечекте коюп берет. Сиздер коридор менен түз келесиздер дагы сол тарапка буруласыздар. Мына ушул эшиги ачылып турган, сатыла турган батир экен туугандар. Ушуну сатууга коюшту, эми бул сатылат. Ремонту жаңы, жаркыратып жаңы ремонт кылып коюптур. Сиздерге даяр экен, келип эле кирип жашай берсеңиздер болот. Мен бул батирди өзүм эле көрсөтүп берем. Анткени батирдин ээси жумушуна байланыштуу алысыраакка бир жага кетиптир. Барсаңыз, мен бирөөгө дайындап койдум, квартираны ачып берет. Кирип көрө бериңиз, тарта бериңиз, маалыматты бере бериңиз деди. Ошон үчүн мен өзүм жалгыз эле көрсөтүп берем. Калганын бүт баарын мага айтып берди. Өзүм түшүнүп алдым, эми болсо сиздерге кенен төкпөй чачпай, баарын бир чекеден ийне жибине чейин көрсөтүп бермекчимин. Бир чекеден баштайын туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул сырткы эшиги бурун эшик. Муну эми компания коюп берген. Бардык квартиралардын эшиктери бирдей эшик. Сиздер бул батирге киргенде эле полун караңыздар. Прихожканын полу кафелденген. Эшиктер ачык түстөгү хай-тек заманбап эшиктер экен. Негизи бул сатыла турган батир бир комната, бир бөлмөлүү батир, жалпы аянты 38 метр квадрат чыгат. Ремонту жаңы туугандар. Чекеден көрсөтөм. Караңыздар. Сырттан киргенде эле оң жакта карасаңыздар, бул жерге электр чубалгылары бир жерге монтаж болуп чогулган, автоматтар коюлган. Биринчи эшикти ачып кире турган болсоңуздар, бул жагында мына кладовкасы экен. Бүт майда чүйда балдардын оюнчуктары, велосипедтери, идиш аяктар, ашкан тушкандын баарын ушул жака койсоңуздар болот. Экинчи эшиктен баш багып кире турган болсоңуздар, бул жагында санузел. Көрдүңүздөрбү? Сонун жасалып турбу? Кафел аябай жакшы көрүнөт экен, мрамор таштай көрүнөт экен. Дуалдагы кафели дагы, полдогу кафели дагы бүт баары бирдей апапакай түстө. Сол жагында болсо сушилкасы бар экен, төрүндө ванна, жуунуучу жайы даяр. Ички ажаткананын унитазы коюлган, а бул жагында болсо раковина болот экен, үстүнө күзгү коесуздар, анын үстүнө болсо көрүп турасыздар, аристон коесуздар. Төрүндө вытяжкасы да бар экен. Ал эми мына сол жактагы сушилканын астына болсо канализация водоканал трубалары турат. Демек бул жерге кир жуучу машинаны жайгаштырсаңыздар болот. Эми коридордон түз төргө өтөбүз. Бул жакта 2 канаттуу чоң эшикти көрүп турасыздар. Демек бул жагы зал, конок бөлмөсү, 3 в 1, тактап айтканда спальня. Эң чоң комната ушул комната. Ички аянтын айта турган болсок, узуну 4,5 метр, 5ке жакын, ал эми туурасы 4 метр чыгат. Бул бөлмөнүн сол жагына мына жерге телевизорду коюуга мүмкүн экен, электроточкаларды, интернетти, антеннаны бүт баарын киргизип коюптур. Бул бөлмөнүн төрүндө күн тийген жагында бир терезеси бар экен, пластик терезе, подоконниги дагы пластик. Отопление трубаларын доточки монтаж кылып чыгарыптыр. Обою кандай экен дешиңиздер мүмкүн да. Мынандай супер моющий жакшынакай обой менен жасалыптыр, полу болсо ламинат. Мына ушундай ички аянты кенен эле. Андан сырткары потологун карай турган болсоңуздар, ортосу аппак түстөгү натяжной, чекелерине кичинекей лампаларды койгон, андан сырткары люстранын кабелдери чыгарылган. Бул зал болду, конок бөлмөсү болду, спальня болду, кыскасы 3 в 1. Бир бөлмөнү квартиранын чоң комнатасы мына ушундай 3 в 1 болот. Эми кухнясы калды, кухнясына кирели.
Коридордон сол тарапка бурулуп, мына ушул бөлмөгө башпага турган болсоңуздар, бул жагы ашканасы. Төрүндө кухнянын эмеректери, техникалары болот. Ортосун мынандай чоң кафел менен кафелдептир, фартугун. Асты үстүн мебель кыласыздар. Дымоходу да бар экен. Электроточкаларды монтаж кылыптыр. Суу, канализация турбалары монтаж болуптур. Даяр экен. Туташтырып койгонго эле даяр турат. Төрүндө көрүп турасыздар, газдын счетчиги коюлган, газ кириптир. Бул жагы кухня. Кухнянын эмеректери менен техникаларынын астын мынантип кафелдеп коюптур. А бул жагын болсо ламинант кылган, төргө отопление коюуга мүмкүн. Төрүндө балкону да бар экен. Көрүңүздөрчү. Потологу азыркы биринчи бөлмөнүн потологуна окшош эле жасалыптыр. Бөлмөнүн узундугу 4,5-5 метрге жакын, ал эми туурасы 3 метрге жакын экен. Мына бул эшикти ачып, биз сыртка балконго дагы бир баш багып көрөлү. Балконун полундагы кафелдеп коюптур. Арчып тазалаганга жакшы экен. Мына бул проспект, Манас проспектиси. Биз азыр мына бул жол менен Горький көчөсүнөн бурулуп, ушул жагы менен эле келип калдык дагы. Мынандайына айланып, мына бул жол менен келдик да. Тетиги Ботсаттын бери жак чекесиндеги. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Бул болсо ушул жердеги үйлөрдүн ортосундагы дагы бир жол. Ушул жагы менен эле айланып кирип келип калдык. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Квартиранын ички ремонту жактыбы, аянты жактыбы? Чакан үй бүлөгө жете турган квартира экен. Эми баасын угуңуздар. Баасын мага $35,000 деди. $35,000 кеми бар деди. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Варианты барбы жокпу аны сурап аптырмын, чынын айтайын. Өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар калганын. Мен колдон келишинче төкпөй чачпай бүт баарын көрсөтүп бергенге аракет кылдым. $35,000 кеми бар. Документтери баары так экен. Жакса сүйлөшүңүздөр. Суу, свет, отопление, канализация бүт баарын киргизип койгон. Отопление батареяларын коюп аласыздар. 2 батареясы көрдүңүздөр, кладовкада турат, ону коюп аласыздар. Ушундай. $35,000 кимде бар? Шарт сүйлөшүп алып койсоңуздар болот экен. Мен кайттым. Эми ким мага батирди ачып берген болсо, жаап койсун, күлүчүн ээсине тапшырып берсин. Мен кайттым. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.